Ар бир кыйынчылыктын артында күч сакталат. Демек, Кудайдын биздин командага болгон ишеними мурункудан да бекем. Бул кыйынчылыктар бизди күчтүү, акылдуу, сабырдуу кылууда. Буга чейин деле Жээнбеков убагында мындай кыйынчылыктарга кабылганбыз. Сабаган учурларда болгон, себеби мага 2018-жылдан бери ар кандай сунуштар түшүп келди. Чоң кызмат, көп акча, бийлик сунушташты. Бирок мен принцибимди жана баалуулуктарымды түшүндүрүп, Кыргызстанды өнүктүрүү, коррупционерлер менен күрөшүү максатымдан тайбай турганымды кайталап келем. Бул айткандарым жөн гана куруу максат эмес. Терең ишеним, тайбас жолум, Кудай алдындагы ыйык парзым. Мен эч качан Кудайдын да мыйзамына, каалоосуна каршы чыкпайм. Эл рызкысын жебейм, эч кимди колдонбойм. Кимдир бирөөлөргө жүдөмүш көрүнсөм да, мен эч качан кымбат кийим кийбейм. Пафос менен жашабайм, арам акчанын артынан куубайм. Мен өз табиятыма жарашпаган жашоону каалабайм. Ар дайым өзүм менен кармашкан адамдык жолумдан адашкым жок. Күнөөгө баткым келбейт. Бул менин дайымкы бекем принцибим. Бирок сенин принцибиң ашып кетсе 2 жыл кармалат. Сага окшогон принциптүүлөрдүн далайын сындырганбыз. Далайын өзүбүзгө башка ийдирип койгонбуз дешкен эле. Керек болсо мени сабап да көрүштү. Артыман аңдып, шантаж кылып, ушактап, коркутарын эскертишкен. Ал эмес мени жана менин командамды жеке жашоосуна кийгилишип, фейк троллдор аркылуу шылдыңдап, ушактап, дискредитация кылып келе жатышат. Дагы деле тааныштар аркылуу принциптен тайдыңбы деп текшерип, чыдамамды кетирүүгө аракет кылышууда. Эми 2006-жылга келели. Мен дагы көпчүлүк жаштар сыяктуу өзүмдү, жолумду, багытымды издеп жүргөн маалда КТРге киргем. Ал жерде мен журналистикага квалификациям жетпеген түшүнүп, Москвага барып окуп, журналистика диплому менен кайра келгем. Кайра иштеп баштадым. Бир күнү Ак үйдөн сунуш түштү. Костюм барбы дешти. Жок десем, сатып кел дешти. Сатып келдим. Кийдим. Мындан кийин ушул жерде иштейсиң деп маалыматтык колдоо кызматынын эксперттигине отургузушту. Документтериңди бер, текшеребиз дешти. Бердим, текшеришти. Бирок бир нерсени айта кетейин. 2008-жылы мен жаңы кадр болуп келгенимде Садыр Жапаров коррупция иштери боюнча комиссар эле, Акамчыбек Ташиев өзгөчө кырдаал министри. Акылбек Жапаров болсо Бакиевдин зоолосуна сыйынып, ваше превосходительство деп жүргөнүн баарыбыз билебиз. Акылбек Усамович, угулуп атабы же угулуп айтабы? Да бир кайталап койчу. Ваше превосходительство. Ал кезде биз өтө жаш элек. Жакшы сүйлөп койгон кишиге алданып, ким мактап койсо барып андап, байоо, жеңил ой элек. Бизде билим болгону менен баалуулукка болгон ишенибиз чийки болчу. Улуу максатка умтулууну билбеппиз. Албетте, революциядан кийин өкмөт ишинде кала берсем да болмок. Кайра ойлондум. Эмнеге барышым керек? Анткени булардын бизге белгилүү кылыктары дайыма манипуляция, калп, интрига, пафос, ач көздүк, өз билимдик. Бул алардын принциби, алардын мындай жүрүм турумдары менин принциптериме туура келбейт, жарашпайт. А мен буларга окшобогон адам болгум келди. Мейли мансабым болбосун, мейли жакыр жашайын. Алар мени бомж дегендей, мейли аларга бомжтой көрүнөйүн. Мейли үстүмдө үйүм болбосун, мейли нанга жетпей калсам да. Бирок мен Кудайдын каарына калбаган шайтан жолунда жүргөн адам болгум келбейт. Ошондуктан мен кайра эле журналистикага кеттим. Албетте, арты эмне экенин билип туруп журналист болдум. А негизинен кесибим социолог. Ошондон бери бир эле журналистика эмес, финансы психологиясын өзгөчтүрдүм. Мындайча айтканда өз алдымча өнүгүүгө басым жасап келатам. Андыктан менин принцибимди сындырар силер эмессиңер. Мен өлсөм да, камасам да, кыйналсам да, ыйласам да, жыргасам да бактылуумун. Жашоом жыргал учурда гана Кудайга шүгүр дебестен, кыйналып жатканда да Кудайга 1000 мертебе шүгүр келтирем. Анткени шүгүр келтирсең гана шүгүрчүлүк болот. Түйшүк тартсаң, түйшүк артыңан түйшүк жабышат.
Мен нечак эле бүт жашоомду түйүнчүккө түйүп, эркиндигим Кудайга каалагандай болсун деп баарын жүрөгүмдөгү Кудайга тапшырып койгом. Мен силерден коркпойм. Анткени Кудай алдында сен дагы, мен дагы, башкасы дагы бирдей пендебиз. Бардыгыбызды Кудай жараткан. Мен тек гана Кудайдын каалоосуна каршы чыккандан корком. Силер менден эмнеге таянып жашарымды дайыма сурайсыңар. Мен бир гана ишенимге, Кудайга таянам. Мен силерге окшоп өзүмө таянбайм. Президенттен да колдоо күтпөйм. Мен жалгыз калган күндө дагы жалгызсырабайм. Анткени дайыма Кудай менин жүрөгүмдө. Силердин фейк троллдоруңардын мага жана биздин командага ойлоп тапкан ушактары, имиш кептери мени кызыктырбайт. Мени Кудайдын бизге карата ою жана Кудайдын мыйзам нормасы гана кызыктырат. Менин ар намысым силердин бийликке сатылбайт.